Gün менен түн тогушкон 21 мартта чыгыш элдери Ноорус же жаңы күн деп кылымдар бою белгилеп келет. Миңдеген жылдар өтсө да бул майрамдын формасы менен маңызы болгондой сакталып, чыныгы элдик майрам бойдон калууда. Ноорус майрамын ритуалсыз элестетүү мүмкүн эмес. Арча түтөтүп, айлананы жамандыктан тазалоо азыркы кыргыздардын турмушундагы табигый нерсе. Ноорус майрамынын урматына Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил, Адабият институтунун кызматкерлери тарабынан Чыңгыз Айтматовдун үй музейинде майрамдык иш-чара болуп өттү. Қан кызылча калемпир, сарымсак сабиз калтырба. Ноорус келди, алам болду аласал. Садыр Нургажиевич Жапаровдун руханий адеп акылак жана дени сак боюнча жарлыгынын негизинде иш-чара өткөрүп атабыз. Бул иш-чара негизинен Чыңгыз Айтматов атындагы Тил Адабият институтунун кызматкерлери өткөрүп атат. Өзгөчө ардактуу меймандарыбыз бар. Мында биздин негизги асыл идеябыз бул Манаста, Айтматовдун чыгармаларында, үрп адатта, каада салтта. Ошондуктан биз ошолорду муңуна муңга калтыралы деп атабыз. Улуу муңундар менен бизди иштеп кеткен, институт иштеп кеткен улуу муңундар менен жаш муңдардын ортосунда бир байланыш түзөлдү деп атабыз. Ошон үчүн символ катарында Чыңгыз агайдын үйүндө ошо адеп, акылак тарбиясын баштайлы деп атабыз да. Бул иш-чарага белгилүү акын жазуучулар, академиктер жана башка бир топ кыргыз элине таанымал адамдар катышты. Эми Ноорус бул табият берген майрам. Бул күн менен түн теңелип, эртеңден баштап биздин жердин бетине түшө турган күндүн нуру көбөйө баштайт, анткени күн узарат. Мен ойлойм, бул абдан жакшы майрам. Бул адамга жакшылык алып келе турган майрам. Ошон үчүн муну эл жакшы көрөт. Бул майрамды ошол бир жагынан күндүн нуру түшүп, баары көгөрүп, жакшынакай болуп гүлдөп, экинчи жагынан адамдардын көңүлү көтөрүлүп. Анан эми азыр момундай кыйын акыбалда турабыз. Ар кандай кризис болуп атат, пандемия болуп атат. Анан ошо Кудайдан тилейт элем, ошо Ноорус келип, ушулардын баарын жеңилдетсе, ушул биздин азыр коркуп аткан кризистерибизден чыгып кетсек, элге жакшылык, анан эң негизгиси тынчтыкта жашасак деген тилегим бар. Иш-чара манас айтуу менен башталып, Умай элинин алыстоо жөрөлгөсү болуп, музыкалык номерлер менен улантылды. Жылдан тилек кылалы, ошо келаткан жылыбыз ак жолтой жыл болсун. Пандемия кетсин, ушуну менен элибизде ынтымак, ырыскы, берекелчилик, молчулук болуп, мамлекетибиз өнүккөн алдыңкы мамлекеттерге жетсин. Баарыңарды Ноорус майрамыңар менен куттуктайм. Кимдин көкүрөгүндө кандай тилеги болсо орундасын. Жаштар бактылуу болсун, перзент күткөндөр перзенттүү болсун, ден соолук сурагандар ден соолукка жетсин, ооругандар айыксын. Жылыбыз ак жолтой жыл болсун. Ноорус алды үй-жайды тазалоо, короо жайды иретке келтирүү, жакшы тилек менен дасторкон жайып тамак берүү салты Совет доорундагы 70 жылдык солгундоодон кийин акыркы 20 жылдан бери кулачын улам кеңири жайып, азыркылардын да парзына кайрадан айланып келатат. Байыркыдан жалын бий, бактыбызга жанган бий, башат алып кыргыздан